Бүгүнкү күндө Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайдан тартып улгайган ата-апаларга чейин тамеки тартышат десем эч ким ишенбейт. Бирок иш жүзүндө абал ошондой. Анткени чылым чеккендер анча-мынча тынууга алышса, Бишкектин абасы менен дем алуу тынымсыз тамеки чегүү менен барабар болуп калды. Мындай кырдаалда тамеки чекпесең дагы дем алуу органдарың жабыркап, түрдүү коркунучтуу оорулар тооруй баштайт. Ириде рак. Анын үстүнө түтүн менен дем алган адамдын өмүрү кыйла кыскарат. Анда эмесе бүгүн биз бүтүндөй Бишкекти думуктуруп жаткан көк түтүн тууралуу кеп козгойбуз. Кыскасы кызыктуунун баары алдыда. Алыстабай тургула. Сиздер менен мен Наргиза Асекова. Салам. Бишкектин чет жакасындагы тоого чыгып калсаңыз, анда дал ушундай көрүнүшкө туш келесиз. Көк түтүн Борбор калааны бүтүндөй эле басып алган. Ал эми шаардын ичинде жүргөндө тегерек чет боз чампал, жөө басып калсаң, тамагың кычышып, жөтөлө баштайсың. Таң калбай эле койсо болот. Анткени биз канча күндөн бери абанын булганычы боюнча бүткүл дүйнөнү артка таштап, биринчи орунда турабыз. Аны деген бүткүл дүйнө жүзү боюнча ири шаарлардагы абанын булганычын жана сапатын көзөмөлдөп турган портал тастыктайт. Абанын сапатынын көрсөткүчү 300 деген сандан ашса, эл аралык эрежелерге ылайык өкмөт дароо чара көрүшү керек эле. Айрыкча декабрь айынын соңунда Бишкектеги көрсөткүчтөр асманга учкан. Алсак Бишкектин жанында жайгашкан Ак Өргө жаңы конушунда абанын булганычы 1135 деген деңгээлге жетип кеткен. Бул бери дегенде эле нормадан 2-3 эсе көп. Борбордун өзүндө болсо, ал сандар 500дөн азайган эмес, бирок бийликтегилер тошогон жок. Дүйнө жүзү боюнча абанын сапатын көзөмөлдөгөн бул портал кандай иштейт? Ал абаны PM25 деп аталган микробөлүктөр аркылуу текшерип турат. Адатта бул микробөлүкчөлөр автоунаадан чыккан түтүндө, көмүр жакканда пайда болот. Алар өтө майда болгондуктан адамдын өпкөсүндө топтолуп, кийин канга кошулуп, ал аркылуу башка дагы органдарды жабыркатышы ыктымал. Эми бул көк түтүн кайдан пайда болду деген суроо туулат. Экологдор болсо бир катар себептерин атап келишет. Эски автоунаалар, алар колдонгон сапатсыз бензин, жылуулук электр борбору, ири таштанды таштоочу жай, жер үйлөр колдонгон көмүр, ошондой эле жаңы конуштар. Эколог айткан себептердин ар бирине токтолуп көрсөк, биринчиден автоунаалар. Акыркы жылдары Бишкектеги жеңил унаалардын саны кыйла өсүп, Борбор калаанын көчөлөрү жык-жыйма толуп калган. Экинчиден, Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн сапатсыз унаалар ташылып келет. Дагы бир маселе — коомдук транспорттун жетишсиздиги, кичи маршруттук таксилердин көптүгү. Мен бир силерди салып алып айдайын да турабы? Басымдуу бөлүгү солярка сымал, сапаты начар күйүүчү майларды колдонушат. Бишкек, он то ли провинциальная столица, то ли столичная провинция. Өнүккөн өлкөлөр Борбор калаасындагы үйлөрдү газга кошуп, көмүр колдонбогонго аракет кылышат. Ал эми бизде болсо көмүр жок жашоону элестетүү кыйын. Түтүн чыкпаган жер там жок. Эми бул үй жылытуунун арзан жолу болгону менен ал массалык түрдө колдонулганда адам өмүрүнө кооптуу болуп калат. Абанын сапаты айрыкча күз-кыш мезгилдеринде кескин начарлайт. Анткени жер тамда жашагандар айрым учурларда дөңгөлөктөрдү, пластик баштыктарын, күнүмдүк таштандыларды жага беришет. Бул жакка биз мончолорду дагы кошуп кетсек болот. Бишкектин чет жакасындагы жаңы конуштарда чакан мончолор арбын салынган. Ар бири арзандыгына карап, тегүү цехинен артып чыккан материалдарды жагып, акча табышат. Ого-го! Это из чего дом, что он так коптит? Көк түтүндүн көгөрүп таркабай турушуна ошондой эле эч бир вентиляциялык планы жок салынган көп кабаттуу үйлөрдүн дагы салымы бар дешет экологдор. Дүйнө жүзү боюнча биринчиликке чыккан Бишкек көз жаздымда калган эмес. Германиянын эл аралык телерадио компаниясынын журналисттери Кыргызстандагы абанын начарлашы тууралуу атайын репортаж даярдашкан. Bishkek is top of the list.
The capital of Kyrgyzstan has a population of around 1 million, and for many years, the winter months have seen it choked with smog as people use coal to heat their homes. Анда эмесе дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурган көк түтүндү сиз дагы асмандан карап көрүңүз. Эми элестетип көрсөңөр, Бишкекте миллиондон ашык тургун жашайт. Күнүгө биз ушундай көк түтүн менен дем алабыз. Кайдан дагы элестете койдум эле, эми көкүрөктү толтура дем жута албай кысыла баштайм. Эми тамашаны четке кое турсак, чынында эле Борбор калаанын коноктору менен тургундары көчөгө чыкканда дайыма бет кап тагынып жүрүшпөсө, анда жүрөк оорусу, көздүн сезгенүүсү, тери оорулары козголуп, рак илдети дагы пайда болушу толук ыктымал. Илимпоздордун баамында, эгер абанын тазалыгы бардык эрежелерге туура келгенде, анда адам баласынын өмүрү дээрлик 2 жылга узагыраак болмок. Бирок илимпоздордун пикири, эл аралык көрсөткүчтөр биздин өкмөттү кызыктырбайт көрүнөт. Анткени абанын сапаты боюнча өкмөт ордунан козголуп койгон жок. Эмнеге дегенде жалкоо кол салды. Же дагы кол салаттыр. Жалкоо кол салды? Ал эми кала башчылыгы болсо тагыраагы, мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев автоунаа, жаңы конуш, начар соляркадан мурун күнөөнү жылуулук электр борборунан көрүп, аны газга өткөрүү демилгесин көтөрдү. Обратиться правительству. Өкмөткө кайрылыш керек. Алар өз кезегинде жепти көмүрдөн арылтып, газ менен иштетүү жолун табыш керек. Анан кара кеченин көмүрүн жагууга тыюу салыш керек. Айтымында азыркы тапта абалды оңдоого кудурети жетпейт, эч нерсе кыла албайт. Анткени элге көмүр жагууга тыюу салса, анда алар үйүн электр энергиясы менен жылытмак беле. Болбосо убагында жепти куруп жатканда, аны атайын жергиликтүү көмүргө ылайыктап салышкан болчу. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, акыркы 10 жылдын ичинде өпкө ооруларына чалдыгып, бронхит, астма менен ооругандардын саны арбыган. Албетте өпкө ооруларынын сезгенишине абанын булганычы дагы себепкер. Айрыкча Бишкекте дем ала албай кыйналгандардын басымдуу бөлүгүнүн өпкөлөрү мурун кездешпеген илдеттерге чалдыккан. Эми бул көйгөйдү кала башчылыгы өкмөткө түртүп жатса, өкмөт болсо ордунан козголбой отурса, адамдар эмне кылат? Адистердин айтымында, көчөгө чыкканда бет кап тагынып, сырттан спорт менен машыкпай, үйдүн терезелерин ачпай, имараттын ичине абаны тазалоочу каражаттарды колдонууну сунушташат. Что это? Что происходит? Это конец. Кыскасы, азыр ар бир жаран өзүнө кам көрбөсө, бийликтегилердин карапайым жарандарга чолосу тийбей жатат. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Бизге катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.